Саламатсыздар, урматтуу Садыр Нургулович. Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын спорттук залынын ачылыш аземине куш келипсиз. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, урматтуу машыктыруучулар, урматтуу биздин спортчу айымдар. Мындан берип атай уша кыз келиндер үчүн деп күрөш залын салып, капсула салдым эле 29 апрелде болсо керек, эгер мен жаңылышпасам. Мына 5 айдын ичинде ушул спорт залды бүтүрүп бердик. Эмне үчүн дегенде бизде мына тарыхты алып карап көрсөк, Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза деген баатыр эжелерибиз болгон. Мына аты өмүр бою түбөлүк кыргыз элинде сакталып калган. Алар илгерки замандарда ат үстүндө найза ойнотуп кылыч чапкан болсо, бүгүнкү Жаңыл Мырза, бүгүнкү Сайкал эжелерибиздей кыздарыбыз, кыз келиндерибиз дүйнөнү дүңгүрөтүп Кыргызстандын желегин көтөрүп атат. Мына күрөш менен. Ошондуктан Кыргызстанды дүйнөгө дүңгүрөтүп таанытып атса, анан кийин залы жок жүрсө, буларды деп туруп, анан мына ушул залды жеке өзүм көзөмөлүмө алып, өзүм инициативам менен ушуну салып, мына бүгүн бүтүп отурат ачылышында. Мен ойлойм, мына ушул жерде жаш кыздар турат. Сиздер мына 3 кызыбыз, ушуларга үлгү болуп, ушуларды кызыктырып, ушул эжелерибиздей өссөк экен деп, булар да ошо залдан чыкпай жүргөн кыздар экени көрүнүп турат мынакей. Спортсмен кыздар экенибиз. Мен муну менен эмнени айткым келет? Силер улам алдыңкы баягы бир кандай десем бир үлгү боло турган адамдарды көрүп, кийинки муун өсөт. Алдыңкы муун дайыма арткы муунга келе жаткан муунга үлгү болуш керек. Мына сиздер, мына 3 кызыбыз, аттарын эми атабай эле коеюн, Айсулуу, Айпери, дагы атап кетейин, Мээрим үчөө. Мына ушул кыздарга үлгү болуп отурасыздар. Кийин сиздердин артыңыздардан ушундай спортсмендер чыксын. Анан мен ушу былтыр капсула салып атканда сиздерден суранып кеттим элем. Эмки олимпиадада сөзсүз түрдө үчөөңөр тең алтын медальга жетишиңер керек деп. Бүгүн дагы суранып кетем, алдыда дагы канча убакыт бар. Кенен машыгып, колдон келишинче кийинки олимпиадада үчөөңүздөр тең мен алтын медальга жетесиздер деп ишенем. Кут болсун дагы бир жолу, ден соолукта болуңуздар, дайыма спорту таштабаңыздар. Кыз келиндер күрөшүнүн башкы машыктыруучу Изабеков туктоо сөзү келип койсоңуз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, бүгүн биз кубанычыбыз койнубуз кабатпай аябагандай сүйүнүп отурабыз. Бизге заманбап шарттары бар эң жогорку деңгээлдеги машыгуу комплексин курдуруп бергениңизге ушул машыктыруучулардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары эң жогорку шарттары бар комплексте даярдыктарды көрүп, чемпионаттарда жана олимп оюндарында мамлекетибиздин байрагын бийик көтөргөнгө баардык аракетибизди жумшайбыз. Жакында эле Сербия мамлекетинде күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнөлүк чемпионат болуп өттү. Ошол жерде грек-рим күрөшү боюнча, эркин күрөш боюнча спортчуларыбыз эң жогорку ийгиликтерди жарата алды. Ошол спортчуларыбыздын жана машыктыруучуларыбыздын эмгегин жана ошолордун ийгиликтерин жогору баалап,
Биз дагы сизден ушундай заманбап спорт комплексин куруп берүүңүздү сизден өтүнөбүз. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Söz Olimpiada oyunlarının gümüş medalının жеңүүчүсү Айсулуу Тунубекова берет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Кыз келиндер күрөшүнө бүгүнкү тарыхый күн болуп турат десем болот. Анткени өзүңүздөр билгендей эле, буга чейин айтылып келгендей эле, канча жыл болду мен ушу кыз келиндер күрөшүндө курама командасында күрөшүп жүрөм, бирок биздин өзүбүздүн жеке машыктыруучу залыбыз болгон эмес. Ошондуктан бүгүнкү тарыхый күнгө силер дагы күбө болуп турасыздар. Мен аябагандай сүйүнүчүмдүн чеги жок. Ушул учурдан пайдаланып, Олимпиада оюндарынан келген күндө өлкөнүн башчысы зал маселесин чечип берем деп убада берди эле. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй эле убада аткарылып, 5 айдын ичинде ушу кыз келиндер күрөшүнө тиешелүү жеке машыктыруучу залы салынды. Буйруса мен ойлойм, ушул жеке машыктыруу өзүбүздүн жеке залыбыз болгондон кийин келе турган 2024-жылы Олимпиада оюндарында боло турган Олимпиада оюндарында бардык спортчулар жана мен бардык күч аракетибизди жумшап, бийик Кыргызстандын желегин желбиреткенге, алтын медалдарды алганга буйруса толугу менен убадамды берем. Жана ошондой эле ар бир адамды залдын курулушуна салымын кошкон инсандарга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле өзүмдүн атымдан дагы биздин өлкө башчысына терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул спорт үчүн чоң салым. Чоң рахмат. Söz Olimpiada oyunlarının қола медалının жеңүүчүсү Мээрим Жуманазарова берет. Саламатсыздарбы, эже агайлар, жана жаш спортчулар, жана Садыр Нуркожоевич. Биринчиден мен Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Буга чейин биздин жеке залыбыз жок болсо, азыр бизге жана биздин жаш спортчуларыбызга жакшы условия түзүп берип атат. Чоң рахмат. Söz Olimpiada oyunlarının katışucusu Ayperi Медет кызына берилет. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсызбы урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы бүгүнкү ачылыштын катышуучулары. Бүгүн спорт сүйүүчүлөр үчүн, спорттун күйөрмандары үчүн чоң жана маанилүү иш-чара болуп жатат. Анткени спорт ден соолуктун, улуттун эң маанилүү деп айтып кетсем болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге терең ыраазычылык. Спортту колдоп, бизге жомоктогудай залды ачып салып бергениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу спортчулар, башкы машыктыруучу дагы бир зал сурап кетти, греко-римский борьба боюнча деп. Мен аны көңүлүмө алам. Биз спортко эле көңүл буруп аткан жокпуз. Бардык тармакка көңүл буруп атабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Билим берүү тармагына айрыкча көңүл буруп атабыз. Мына быйыл Бишкек шаарында эле 15-16 мектеп салып бүтүрдүк. Бишкек шаарында эле. Калган республика боюнча 50дөн ашык мектеп салынып атат. Андан сырткары башка маданият тармагына дагы көңүл буруп атабыз. Анан дагы 7 областка тең областной центрларга ушундай кыз келиндерге атайлап ушундай залдарды салып берсек деп атабыз да, шарт түзүп. Бирок тилекке каршы мына акыркы окуялар болуп кетип, акчаларыбыздын баардыгы ушу Баткенге кетип атат, жанагындай аскердик куралдарга кетип калып, көп нерсе аткарылбай калды. Эгер ал болбогондо дагы бир топ имараттарды курат элек, Кудай буйрса ага дагы жетишебиз. Бир аз убакыт керек, кичине күтүп туруңуздар. Рахмат, бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.
бияк. Range.